Президенттин тапшырмасы менен өлкө коопсуздугун бекемдөө максатында Каракулжа районунда Коопсуздук 2025 биргелешкен командалык штабтык мобилизациялык машыгуусунун ачылыш аземи болуп өттү. Бул сапар буга чейин аскер кызматын өтөгөн жарандар мобилизацияланып, кайра даярдыктан өтүүдө, запастагы жоокерлер үчүн атайын программа негизинде аскердик тажрыйбаларды жаңыртуу, техникалар менен иштөө, координациялык көнүгүүлөр жүргүзүлөт. 90-93 жылдары СССР тараган маалда акыркы союздун аскерлери болуп калдык. Анан бүгүн ушу аскердик машыгууга запастан чакырылып даярданып турабыз. Эми ойлор азыр мына бара-бара өлкөбүздө өнүгүүнү байкалып атат. Аскердеги тартиптер же болбосо аскердин абалы, техникалык абалдары аябай жакшырып атканын көрүп атабыз жылдан жылга. Мына жерде деле байкалып атат. Мына бардыгыбызга жетиштүү обмундирование, керектүү курал жарактардын бардыгы менен камсыз болдук. Өлкөбүздө тынчтык болсун, эгерде согуш чыгып кетсе дагы биз барына даярбыз. Согуш болбосун, өлкөбүздө тынчтык болсун. Ушу баарыбыз эми мекен үчүн кызмат кылганга даярбыз. Курал жарактарды алып, жакында бүгүн эртең даярдык көрсөк, анан ок атуу таласына барып, ошол жактан стрельбищадан өзүбүздүн мурда кылган нерселерибизди бир сыйра эстеп, согуш таласында кандай учур болбосун, ошол нерсеге даярдык көрүп атабыз. Негизи өлкөбүздө тынчтык болсун, баарына тынчтык каалайбыз. Эгер кокус ушундай бир иш-чаралар, согуш нерселери болуп кете турган болсо, мамлекетти, ата мекенди коргоо үчүн ар дайым даярбыз. Мекендин коргоо ар бир четилген азаматтын милдети деп эсептейм. Акыл эси жайында болгон, патриоттук сезими бар адамдардын бардыгын мекенди коргоого чакырабыз. Ушул багытта мобилизациялык резервти туура колдонуу. Машыгуу иш-чарасынын ачылышына коргоо министринин орун басары Алмазбек Карасардов жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Бүгүнкү күндө эрте менен сигнал келип түшкөн. Сигналдан соң биз чакыруу боюнча иштерди жүргүзүп, азыркы күндө бардыгы келип, регистрациядан өтүп, форма алып, саптык даярдыкка даярдалышты. Бул жер 29 кесиптик лицей окуу борбору, экинчи жана үчүнчү кабатты жатакана кылдык. Себеби бул өзүнүн жатаканасы 80 адамга ылайык экен, биздин демеге туура келбей калат экен. Ошол себептен экинчи, үчүнчү этажын биз жатакана жоокерлердин жатаканасы кылдык. 3 күнгө созулган машыгуу учурунда жоокерлер аскердик тактикаларды, стратегияларды, ыкчам аракет көрүү механизмдерди үйрөнүшөт. Анда куралдуу күчтөрдүн жана башка аскердик түзүмдөрдүн башкаруу органдарын жана аскер кызматчыларын жогорку деңгээлдеги күчүрмөн даярдыкка келтирүү маселелери иштелип чыгат. Асылбек Тагайбек уулу, Нурсултан Токтосунов, Ош жаңылыктары.